Саламатсыздар, урматтуу журналисттер. Акыркы кезде президенттин атынан жасалган 3 билдирүү мен пресс-конференция аркылуу жооп берүүгө жана ал жерде таратылган маалыматтарга тактоо киргизүүгө мажбур кылды. Пресс-конференциянын биринчи бөлүгүн кыргызча айтам, анан суроолорго орусча, кыргызча жооп бере берем. Президенттин аппараты Кадыржан Батыров менен Алмаз Атамбаевдин жападан жалгыз жолугушуусу 2010 жылы Роза Отунбаеванын өтүнүчү менен болгон деген билдирүүсү тарады. Бул билдирүүдө президенттин аппараты Атамбаев Кадыржан Батыров менен жолуккандыгын тастыктады. Жолугушууда этникалык каршылыкты, тагыраак айтканда өзбек улутундагы жарандардын мамлекеттик кызматка тартуу маселеси каралды деп жарыялады. Экинчи маселе парламенттик шайлоолор жөнүндө болуп, Кадыржан Батыров жетектеген Ватан деген партия бир улуттун партиясы, ал өзүнчө катышпастан тигил же бул партиянын составында катышыш керек деген сөз болгондугун да тастыктады. Мен өткөндө айткам, 2010 жылы 5-июнда форум Атамбаевдин жеке заводунун жеке офисинде форум имаратында өзбек диаспораларынын лидерлери келип жолугуп, Ватан партиясы менен Социал-демократтар партиясы бирдиктүү шайлоого барат деген чечим чыгарды деп билдирүүмдү бул тастыктап жатат. Эркек убактылуу өкмөттүн эркек мүчөлөрү, жигит мүчөлөрү көп татаал маселелерде убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеванын юбкасына жашырынып келгендиги баарыбызга белгилүү. Пакетти чыгарганда жана башка ушундай татаал маселелерди кабыл алганда Роза Исаковна жоопкерчиликти өзүнө алган. Атамбаев да ошол адатына салып, Кадыржан Батыров менен Отунбаеванын сунушу менен жолуктум деп айтып жатат. Бул жалган. Роза Исаковна андай сунуш берген эмес. Атамбаев бир эмес, бир нече жолу жеке өзүнүн демилгеси менен Кадыржан Батыров менен жолугуп жатат. Муну ошол кездеги убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Эмил Каптагаев жана Кадыржан Батыров дагы тастыктап жатышат. Мейли Кадыржан Батыров өмүр бою эркинен ажыратылган, соттолгон кылмышкер деп эсептейлик. Бирок Кыргызстандагы аттуу баштуу адамдардын ошол эле президенттин аппаратынын өзүнүн айткан маалыматтары жыйынтык чыгарууга, бир пикирге келгенге биздин элге толук жетиштүү жана негиз берет. Бүгүнкү пресс-конференция жол берүүгө ал деле себеп эмес. Анан ушул жерден айтат. Анан Атамбаевдин кеңештерин батыр укпай коюп, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнөн союзник табат. Жалабаттыктар ал кайсыл саясатчы экенин, кайсыл саясаттын жакын туугандары Кадыржан Батыров кылмыш жасап жатканда анын жанында жүргөнүн жалалабаттыктар билишет деп жарыялайт. МКТР менин Масылбек Текебаевди Кадыржан Батыров уюштурган митингде сүйлөп жаткан сүрөтүн көргөзүп, атат. Мен ойлойм, ошо президенттин аппараты дагы ушул сүрөттү айтып жатат деп ойлойм. Ушул сүрөттүн тарыхын сиздерге айтып берип коеюн. Бул абдан маанилүү. Бул апрель айында тартылган сүрөт. Биз убактылуу өкмөт Атамбаевдин түштүккө жашыруун учуп кеткендигин билбей калдык. Ал 18 апрель күнү Баткенге, анан Орушко, Жалалабадка барып, өзүнүн тарапкерлери менен жолукмакчы болуп учуп чыгып кеткен экен. Мына Оштогу жолугушу 18 апрель
Batkenge самолет менен учуп барып жолуп, Ошко келип кечирак убакыт окшойт. Мына самолет жолуп отурат. Анан ушул жерде Жалал-Абадта да тынч болбой атат. Мен мындан кийинки барчу жерим Жалал-Абад деп айтып, жолугушууну жабат. Азаттыкта ошол айтылгандыгы боюнча тастыктаган мына статьялар чыккан. Акыркы текстин коюп коюп, акыркы маалыматтарга караганда Атамбаев убакыттын тардыгын айтып, али күнчө тынч элек Жалал-Абад шаарын карай багыт алды. Ошентип жолугушуунун катышуучулары жаңы бийликтин жетекчилери калкты көбүрөөк аралабаса, көйгөйлөрүн үйүлүп отуруп, дагы баш ордуктардын губернаторго жана мэрге кулак кагыш кылып тарашты. Акыркы маалыматка караганда, Утурундук өкмөттүн башчысынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаев техникалык себептерге ылайыктуу Жалал-Абадка жетпестен, Ош шаарынан түз эле Бишкекке учуп кетти дейт. Мага ошол күнү, ошол күндөрү иним звонок кылып калды. Атамбаев түштүккө келиптир, Жалал-Абадка дагы келет экен деп. Мен Атамбаевдин түштүккө учуп кетип, Жалал-Абадка бараарын билген эмесмин. Роза Отунбаева да билбейт экен. Башкалар дагы билбейт экен. Телефон кылсам, ошол кезде губернатор болуп жүргөн Бектур Асанов дагы анын бараарын билбейт экен. Анан мен неме кайра звонок кылдым? Эч ким билбейт экен, кантип барат? Сен кайдан уктуң десем, Кадыржан Батыров айтыптыр. Мени тозуп ал. Сенден башка ишене турган күч жок, реалдуу. Элиңди жыйна деп, ал өзүнүн университеттин короосуна элди жыйнап, Атамбаевди келет деп күтүп турган экен. Мен айттым, Атамбаев барса бир жаңжал чыгып кетсе, жардам бергендей болгула деп бир топ баланы алып баргыла. Ошол жерде тур. Ар бир болгон нерсени байкагыла деп мен инимди жөнөттүм. Бул ошол Кадыржан Батыров Атамбаев келет деп элин жыйнап турган убакта 18-19 апрелде сакталган сүрөт. Кадыржан Батыровдун Атамбаевди күтүп турабыз деген видеосунан үзүндүсүн көргүлө. Фамилияны айтылбайт, бирок айтат, рахбарлар деп. Рахбар деген бул руководитель деген сөз. Hali ko'p siyosatchilar, ko'p rahbarlar keladi. Ulug'bekim shu nuqtai nazardan juda to'g'ri aytdi hozir. Savol berganda o'zingizni inson deb, o'zingizni fuqaro deb turib, sizni huquqingiz buzilayotganini ayting. Бул жерде Кадыржан Батыров Атамбаев келет деп айткан жок. Анын келерин аз гана адамдар билген. Чоң адамдар келет деп кора толтура ыйланып турган. Анткени коопсуздук. Бул 18-19 Жалал-Абадта кооптуу эле бакетчилер ал жерде күчөп турган. Атын айтпаганы менен ошол катта рахбарлар келет деп аткан. Мына мен сиздерге ишенимдүү айталам. Атамбаев Жалал-Абадка мен барам. Кадыржан Батыровду адамдарды топтоп кой деген. Эми Атамбаев барып атса, бизге айтпаса, Кадыржан менен сепаратына сүйлөшүп атса, анан Жалал-Абадта дагы аны заложник алышабы, эмне кылышат? Анан мен айттым, эми барып карап тургула, жанында тургула. Мага маалымат берип тургула. Зарыл болуп калса Атамбаевга жардам бересиңер деп. Эми ошентип Атамбаевди тосуп алабыз, коргойбуз, колдойбуз деп өмүрүн тобокелге биринчи жолу эмес, андан мурун Атамбаев үчүн тобокелге салып жүргөн президенттик шайлоо учурунда да. Эми ошол адамды Асылбек Текебаев КТРнан, ЛТРнан, 5 каналынан жамандайт деп атын айта албастан президенттин аппараттын атынан президент өзү Кадыржан кылмыш кылып атканда жанында турган дейт. Кадыржан ушул моментте кылмыш кылган эмес. Ал Атамбаевди күтүп турган. Элин айтып турат, катта рахбарлар келет, айта турган сөзүңөрдү даярдап, так ачык айтасыңар. Муну могул жерде отурган адамдардын баары билет. Азаттык жазып турат Жалал-Абадка барган азатты. Анан Жалал-Абадта коркунуч деп коркуп, Бишкекке түз эле учуп кетип калган деп азаттык жазып отурат. Ошондуктан ушул сүрөттүн тарыхы мына ошондой. Эми ошондой сүрөттү Атамбаев деп билем да, мен апарат өзү сүйлөмөк беле.
Ушундай максатта пайдалан дегеним бул өтө ыкылас иш. Атамбаев үчүн ал балдар камалышкан, соттолушкан 2009-жылы президенттик шайлоодо. Аны президент көтөрөбүз деп айылына чейин келип жүрүшкөн, курултай өткөрүп. Барып тиги кадыржандар аны заложник ала албасын деп ошол жерде бир кайрап турабыз деп ошол жерге барган. Заложник ала алса эмне кылат эле? Ошентип Атамбаев 18 апрелде түштүккө барып келет. Жалал Абадта коркунуч бар деп барбастан Бишкекке түзүчү келе берет. Анан келгенден кийин ал айтат. Анан биз тарындык. Алмаз Шаршенович, айтып коюп кетпейсиңби? Жөнүшүн кетип каласыңбы десек, коопсуздуктан улам айткан жокмун. Араңарда бирөө айтып койсо, менин тиги башчылар кармалат эле да. Коопсуздук максатында эч кимге айтпадым деди. Биз капа болгонубуз жок. Анан келип абал абдан чатак экен деди. Мен көрүп келдим деди. Мен көрүп келдим деди. Анан мындай докладный записка жазды. Абал чатак. Түндүктө да чатак, Ош менен Жалал Абадта да чатак деди. Атайын комиссия түзүш керек деди. Анан ошого мага жетекчи, менин жетекчи кылып коюшуңар керек, мен ошол иште өзүм сүйлөшүп, баары менен бүтүрөм деди. Мына Атамбаевдин докладныйында колу турат. Коллегалар менен. Мен сиздерге копиясын таратып берем. Анан ошол Атамбаевдин өтүнүчү менен, анын суранычы менен, бул жоопкерчилик эмес, бийликти да суранып атат да. Бүт бар жоон мен чечейин депчи. Рози Сахынов тескеме чыгарат, распоряжение. Мынакей тескеме Рози Сахыновдун колу турат, анан виза алаганда бир эле киши кол коюптур. Атамбаев өзү. Бардык бийлик Атамбаевга берилген. Бирок өзү сурап алган жоопкерчиликти бийликте алып пайдалана албады. Кадыржан Батыров менен сепаратный сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Абалды курчутту. Аягы жанагындай жаңжал менен бүттү.